Ода Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Гүлнара Касманбетова. Америкалык гезет президент Обама ислам мамлекети тобуна каршы бирге күрөшүүгө чакырып, Ирандын жогорку лидерине кат жазган деп маалымдалды. Фукушимада болгон атомдук кырсыктан кийин Япония 2 өзөктүк заводун кайра иштетүүнү көздөп жатат. Кыргызстан туризмди өнүктүрүүдөгү чыгармачыл изденүү. Бүгүн Аврора санаторийинде советтик темада парад болуп өттү. Америкада президент Обама Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменейге жашыруун кат жазып, ислам мамлекети тобунун согушчандарына каршы кызматташууга чакырганы кабарланды. Wall Street журналы билдиришинче, Ирак менен Сириядагы ислам мамлекети тобуна каршы күрөштө максатыбыз бир деп жазган катын Обама өткөн айда жөнөткөн. Ак үй комментарий берүүдөн баш тартты. Ирандын рухий лидери Аятолла Хаменей президент Обамадан алгач ирет кат алып жаткан жери жок. Бирок кабарчын болсо, бул Вашингтондун Тегеран менен бирге сунни согушкерлеринен турган ислам мамлекетине каршы туруу боюнча биринчи сунушу. Америкада Ирандын өзөктүк программасы боюнча макулдашууга жетишүү тышкы саясаттын негизги бөлүгү болуп келген. Бирок бул сыяктуу жашыруун булактар АКШнын аймактагы өнөктөштөрүн дүрбөлөңгө түшүрөт. Андыктан тастыктоодон карманып турушат. Мен президенттин кайсы бир дүйнө лидери менен жеке кат алышуусун талкуулоочу кызматта эмесмин. Бирок президенттин жана анын администрациясынын Иранга карата саясаты өзгөрбөй кала берерин айткым келет. Маалыматка ылайык, Иран шииттер басымдуулук кылган Ирак өкмөтүнө ислам мамлекетине каршы күрөшүүгө Ирактан бери эле жардам берүүдө. АКШнын 600 аскери кеңешчилери дагы иштеп жатат. Бирок жашыруун катка ылайык, кандай гана кызматташуу болбосун, ал Ирандын өзөктүк программасын чектөө боюнча келишимге көз каранды болот. Биз аларга өздөрүнө керектүү жана зыянсыз энергияны өндүрүүгө уруксат берүүчү иш ыргагын түзүп бердик. Өлкө лидерлери айткандай, алардын өзөктүк курал жасоо ниети жок болсо, анда дүйнөнүн алдында кепилдик бериши керек. Иран менен убактылуу келишим 24 ноябрда аяктайт. Бул аптада АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри ирандык кесиптеши менен жолугат. Бирок Американын Конгресси республикачылардын колуна өткөн шартта санкцияларды азайтуучу келишимди өткөрүү кыйынга турмакчы. Соңку 3 жыл бою Япониянын өзөктүк энергия станциялары жабык турган. Эми аларды кайра ишке киргизүү пландалууда. Фукушима станцияда болгон кырсыктан кийин эл атомдук энергия колдонууга каршы маанайда. Ага карабастан өлкө түштүгүндөгү Кагашима аймагынын бийликтери атомдук өнөр жайын жандандырууну көздөгөн өкмөттү колдоп, Сендайда 2 реакторду ишке киргизүү планын ырасташты. Жапонияда өзөктүк реакторларды кайра иштетүүнү элдин баары эле каалай бербейт. Жергиликтүү лидерлер түштүктөгү Сендай станциясын кайра ачуу маселесин талкуулап жатканда, алардын үнүн нааразы тараптыкы басып кетти. План жактырылганын жарыялаганда губернатордун үнү жакшы угулбай жатты. Ал Фукушимадагы 3 жыл мурунку өзөктүк кырсыкка карабастан бул чечимди кабыл алууга туура келгенин айтты. Фукушимада өтө чоң кырсык болгону бышык. Өзөктүк станцияларды коопсуз деп айтууга болбой калды. Бирок Жапония туш болгон шарттарга карабастан, өлкөнүн өзөктүк станцияга муктаждыгы бар. Фукушимадан кийин Жапониядагы баардык атомдук реакторлор жабылган. Станция цунамиге кабылганда бир канча реактордон радиация сыртка чыгып кеткен. Кооптуу болгонуна карабай, атайын топ тазалоо менен алек болуп жатат. Ал тапта Жапония энергетикалык тартыштыкты жоюу үчүн сырттан кымбат отунду импорттоого аргасыз. Эгер Сендай кайра ачылса, ал ишке кирген алгачкы станция болуп калат. Өкмөт анын ачылышын каалайт. Бирок бул катуу каршылык менен ишке ашары анык. Сиз көрүп жаткан BBC күндүн башка кабарларына да кайрылалы. Британ финанс министри Джордж Осборн, Евро биримдиктин финанс министрлери Британия биримдиктин бюджетине төлөчү кошумча акчаны 2 эсе кыскартып, 1,3 миллиард долларга түшүрүп бергенин билдирди. Кошумча төлөмдү киргизүүгө Британияга дагы 10 ай берилди. Палестин президентинин Фаттах партиясы Газа тилкесинде турган өкүлдөрүнүн үйлөрү жана унааларын бутага алган бир катар жардыруу үчүн Хамас тобун айыптады. Хамас өзү сынга алган бул бир учурда жүргөн жардыроолордо эч ким жабыркаган жок.
Палестин премьер-министри Рами Хамдалла 6 күнү Газага пландалган сапарын артка жылдырды. Эми бул дүйнөдөн сырткы нерсе тууралуу. Сиз жылдыздын тегерегинде жаңы планетанын жаралышын көрүп жатасыз. Бул жылдыз жерден 450 жарык жыл алыстыкта жайгашкан. Ага 1 миллион жыл болсо керек. Бул куракты астрономдор бөбөктүн жашы деп сыпатташат. Бул ачылыш планетанын калыптанышы мурун эсептелгенден кыйла эртерээк башталарынан кабар берет. Аврорадагы шоу-парад. Рынок шартында кыргызстандык ишкерлер туризмди өнүктүрүүнүн жаңы ыкмаларын ишке ашырууда. Сентябрда өткөн көчмөндөр оюндарынын демөөрчүлөрүнүн бири жетектеген Аврора пансионатында пролетариаттын жол башчысы Владимир Ленин, сенектик доорунун символу Леонид Брежнев эс алуучулардын бүйүрүн кызытып, Октябрь революциясы күнүндө уюштурулган парадтан басып өтүштү. Здравствуйте, товарищи! Жакынкы тарыхты чагылдырган тематикалык парадта дүйнөлүк пролетариаттын көсөмү Ленин, сенектик доорунун атасы Брежнев мурдагы союз учурун эске салып, элдин жылмаюусун жаратты. Авроранын директору СССР темасындагы шоу жүрүш уюштуруу аркылуу бир чети эс алуучулардын көңүлүн ачып, ошол эле учурда жаңы туристтерди тартса болот деп эсептейт. Советтер Союзунда жашаган кишилердин бардыгы, ошо мезгилде эң сеңин кишилердин бардыгы атайын келип, ошо ностальгия түрүндө келип, ошо проекттерибизди көрүп кетишке аябай зарыл болушат да. Аврора санаторийинде социалисттик доордогу бардык майрамдар белгиленет. Советтер Союзун көрүп калган адамдар мындай туристтик чараларды кандай кабылдашат? Мурунку музыкалар, мурунку Союз кезиндеги адамдардын баарын көрүп, музыканы көрүп, кичине ыйлак устаги ыйлап да жибердик. Я счастлива, что попала на такой праздник. Мен Аврорага ушундай майрамга туш келгениме бактылуумун. Бул жерде жашап, иштеп кеткенмин. Орусиядан келгендер азыр да көп. Жердештеримди көрүп бактылуу болдум жана сыймыктандым. Аврорадагы бүгүнкү парад Улуу Октябрь социалисттик революциясынын күнүнө туш келди. Бул дата постсоветтик өлкөлөрдөн Кыргызстанда гана расмий белгиленет. Советтик ностальгиядан спортко өтөлү. Афганстанда кызмат өтөп жаткан аскер Англиянын регби командасында ойногон биринчи солдат болот. Теги фижилик 27 жаштагы Семеса Рокодегуни Англияда жашагандыктан Бас регби клубуна кире алган. Ал 6 күнү Твикенем стадионунда өтчү Жаңы Зеландия менен беттеште биринчи жолу ойнойт. Футбол. Манчестер Юнайтеддин менеджери Луи Ван Гал командасы толук бышып жетилиши үчүн көп убакыт талап кылынат деди. Ван Гал оюнчулар мурунку жеңип келген деңгээлине чыгыш үчүн кеминде 3 жыл керек деп эсептейт. Команда учурда Премьер-лигада 10-орунда. Ал эртең өзүнүн Олд Траффорд таласында Кристал Палас менен ойнойт. Формула 1. Марусия командасы расмий түрдө банкрот болуп, бардык кызматкери жумуштан кетти. Өткөн айда команда администрацияга кирип, бирок сезондон акыркы Абу-Дабидеги жарышына катышабыз деп болжогон. Менеджменттин айрым мүчөлөрү эмки жылы Формула 1ге Мейнер Формула 1 деген ат менен кайтып келүүгө үмүттөнүшөт. Киши чоң кызматка турганда жаңы унаага жетет эмеспи? АКШ президентинин унасы Мокочо деп атыккан. Британ премьер-министри Jaguar XJ Sentinel минет. Германия канцлери BMW тебет. Ал эми Уругвайдын президенти 1987 жылкы Битл унасын баарынан артык көрөт. Баса анын болгон байлыгы ушул. Бирок ал жакында жаңы унаалуу болушу ыктымал. Бир саммитте араб шейхи машина сатып ал деп ага $1 миллион берем дептир. Араб шейхи ушундай соопчулук кылат экен, баса Уругвайдын президенти дүйнөдөгү эң жупуну президент деп саналса керек. Сайтыбызга чакыра кетейин, дарегибиз bbc-kыргыз.com. Жаңылыктарды окуп, радионда уктуңуздар. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова, саламатта калыңыздар.